укрепление своей экономики независимо, поэтому считаем необоснованные санкции как вмешательство в внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию. Президент батыш кийлигишип жатат дегенде бул бизге тааныш угулат. Журналисттер, активисттер чет элге иштейт дегенде бул коркунучтай угулат. Бирок ошол батыштын изи президенттин өз үй бүлөсүнө чейин жетсечи. Биз ачык маалыматтарды текшердик жана президентке жакпаган фактыларды таптык. Бул Тимирафлаевдин иликтөөсү. Бизде көп каражат жок. Бизди камакка алууга, үнүбүздү өчүрүүгө аракет кылышты. Командабыздын лидери жана жубайым Махабат азыр да түрмөдө. Бирок биз жалгандарды ачып, чындыкты айта беребиз. Бизге колдоо керек. YouTube'га жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бул видеону бөлүшүңүздөр. Жана мүмкүн болсо patreon.com Тимирафлаев аркылуу жардам бериңиздер. Акырына чейин көрүңүздөр, анткени бүгүн биз президенттин балдары жана туугандары кайда жашап, кайда окушаарын көрсөтөбүз. Жана өлкөдөгү бийликтин чыныгы жүзүн ачабыз. Следовательга арыз жаздым, мени киргизип коюңуз деп. Чери Оторбаевдин аркасынан да жазып, атынан да жазып, ушинтип сүйлөштүрүп алат эметим. Анда да бербеди. Анан мындай случай болгондон кийин эми азыр айтса да. Тез эле алып барып туруп соттогондон айтты. Мына эмиссияда колдонулбайт, эчтеге колдонулбайт. УДО дагы жок деги колония поселения. Атыңыз ким? Ринат. Атетиң Жапаровдун болду. аты. Жапаров Рустам эмне болду? Садыр Байкен баласы. Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Потому что для этого очнулся в больнице. И всё. Садыр Жапаров президент боло электе анын үй бүлөсү кадимки жашоодо жашачу. Байлыгы, таанышы жок. Уулу Рустам Евразия университетинин колледжин бүтүп, андан кийин улуттук университетте окуган. Башка балдары да жөнөкөй мектептерде окуп, автобуска түшүп жүрүшчү. Садыр Жапаров камакта отурганда алар митингге чыгып турушкан. Жубайы колуна плакат кармап, эркиндик Садырга деп кыйкырып турган. Ошол маалда бул үй бүлө чындык үчүн күрөшкөн адамдардай көрүнгөн. Бирок Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин баары өзгөрдү. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин анын үй бүлөсүнүн жашоосу да өзгөрдү. Балдары жана туугандары Лондондо, Манчестерде жашап жана чет элдик университеттерде окушат. Жылы Рустам Жапаров Лондондогу Букингем сарайына жакын жерден батирей ижарага алган. Кийин ал Темза жээгиндеги Кейсон Скверге көчкөн. Ошол эле даректе анын иниси Ринат жана карындашы Жанайым катталган. Үчөө тең студент деп жазылган. Бул батирлердин баасы 1,5 миллион фунттан ашат. Сом менен 170 миллион сом. Айлык ижарасы 8.000 фунтка чейин же 900 миң сомго чейин. Президент батыш бузат деп айтат, бирок анын балдары ошол эле батышта жашап, билим алышат. Бул жөн эле окуу эмес, бул бийликтин байлыкка айланган белгиси. Президенттин байкеси Сабыр Жапаровдун балдары Азирет жана Нурадил Нуркожоев Манчестердеги Милл Пойнт кампусунда жашашкан. Бир айлык ижарасы 1.000 фунт же 110 миң сом.
Нурадил LinkedIn барагында Джордж Мейсон университетинде АКШда окуйм деп жазган. Америкалык диплом. Британиядагы дарек. Кыргызстандын эң жогорку үй бүлөсү. Защищать ООН центричное мироустройство и поддерживать многостороннее. Дагы бир жигит Нурдөлөт Жапаров ал Лондондогу Халк бизнес мектебин бүтүргөн. Бир жылдык окуу 45 000 фунтка чейин турат. 5,5 миллион сом. Азыр ал Пекинде жана Буудагы жолугушууларда атасынын артында отурат. Расмий кызматсыз делегат. Общая ответственность. Благодарю вас за внимание. Лондондо балдар, Манчестерде байкесинин балдары. Делегацияда ошол эле үй бүлө. Кыргызстанда бийлик кызмат менен эмес, туугандык менен бөлүнөт. $17 миллион 900 000 жаңы учак. Биринчи рейс Лондонго. Кагазда ижара, чындыгында качып кеткен молдавиялык олигарх Илон Шорттун белеги. Молдовалык журналисттер бомба жаңылык жарышты. Алар Кыргызстандын бүт жетекчилиги учуп жүргөн учактар чынында кимге таандык экенин таап чыгышты. Татаал схема аркылуу $17 миллион люкс учакты качкын олигарх Илон Шорттун жакын адамы сатып алган. Журналисттер муну белек деп аташууда, бирок чындыгында бул пара анткени башка иликтөөлөргө ылайык Илон Шор Кыргызстан аркылуу миллиарддаган долларды чыгарып кеткен. Биринчи эле каттам Лондон, президенттин үй бүлөсү жашаган шаар. Ошондон кийин учак тынымсыз уча баштайт. Москва, Душанбе, Будапешт, Баку, Бодрум. Бул учак менен президент эле эмес, Камчек Ташиев, Нурлан Шакиев, Улан Ниязбеков, Талант Ибраев, Асейин Исаев да учушкан. Кээ бир сапарлар расмий эмес, эс алуу, жеке иштер, протоколсуз учуулар. $18 миллион белек катары берилген самолет жеке учууларга колдонууда. Ошол эле учурда Европадагы эң ишенимдүү Financial Times деген гезит мындай жазат. Илон Шордун компаниялары Кыргызстан аркылуу $9 миллиард айланткан. Ошол себептен улам АКШ менен Европа кыргыз банктарына санкция киргизди. Бирок Садыр Жапаров муну батыш ички иштерибизге кийлигишип жатат деп түшүндүрдү. Ал эми ошол эле схемалар менен белекке берилген учагы батышка Лондонго учуп жатат. Биз ачык маалыматтарды колдондук. Даректер, рейстер, ысымдар, даталар бардыгы дал келип турат. Президент коррупцияга каршы күрөшөбүз деген, бирок анын үй бүлөсү бийлик аркылуу байып жатат. Эл карыз менен жашап жатканда, мамлекеттин карызы 2 эсе өскөндө президент белекке алынган учак менен учуп жүрөт. Бул жөнөкөй чындык. Бул Темиров Лайф. Биз фактылар менен сүйлөйбүз. Башка жерде бул жөнүндө унчукпашат.